Сен көрүп келгендей сүйлөп атасың депчи. Бейиш тозок жөнүндө чында биз көрүп келгендей сүйлөйбүз, туурабы? Кээде мазхаб кармануу десе, фанат болуш керек. Мен мынаны гана кабыл алам, калгандарын тоготпойм деген. Имам Бухари күчтүү же Имам Абу Ханифа күчтүү? Бир адамдын бир аз оорусу үчүн 4 саат кезек күтөсүң. 4 саат кезекке киресиң, мындай оору экен деп дары жазып берет, болду, чыгып келерсиң. Мазхаб кармануунун өкүмү бул важип. Важип деген Алла Таала Куранда Анбия сүрөсүндө айткан: «Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун» деп айткан. Эгерде силер билбеген болсоңор, билгендерден сурап билгиле деген аят бар. Бул буйрук. Биз Куранды билбейбиз. Пайгамбардын айткан хадисин билбейбиз. Билиш үчүн эмне кылабыз? Ушу билгендерге таянабыз. Демек, билгендер ким? Бизде Ханафи академиясы биздин элге таркаган. Имам Абу Ханифа жана анын шагирттери негиздеген чоң илим ордосу бизде бар. Ошол алымдардын жазган китептери менен, эмгектери менен биз динди үйрөнүп атабыз. Ушуну мазхаб кармануу деп аталат. Кээде мазхаб кармануу десе, фанат болуш керек. Мен мынаны гана кабыл алам, калгандарын тоготпойм деген маани эмес. Ушул Куран жана хадисти түшүнүүдө алымдардан пайдалануу бизге милдет, важип. Анткени биз түз бардык нерсени түшүнүп алган өмүрүбүз жетпейт. Ага мүмкүнчүлүгүбүз дагы, түшүнүүбүз дагы жетпей калат. Ошон кандай дегенде азыр айтабыз. Илим өзүмне калалла, кала расул. Аллах айтты, Аллахтын элчиси айтты. Эми буну кантип үйрөнөбүз? Эки чоң бөлүк болот. Эстеп калыңыздар. Биринчиси ривая илими. Ривая илими деген ошол чында пайгамбардын айтылдуу же айтылдууга. Достоверный, недостоверный, да? Пайгамбарыбыз айткан болсо, пайгамбарыбыздан ким укту? Андан кийин ким укту? Андан кийин ким укту? Анан ким? Анан мага чейин кайсы алым айт, анан биз угутабыз. Ушунун үстүндө өмүрүн өткөргөн алымдар бар. Буларды кимдер дейбиз? Мухаддис алымдары. Муну ривая илими дейт. Мухаддис алымдардан Имам Бухари, Имам Муслим, Имам Тирмизи, Ибн Мажа, Абу Дауд жана башка алымдар. Экинчи жагы биз Куранды үйрөнүп турган ал хадистин ким-кимден угуп точно пайгамбардын айтылгандыгын башка алымдар кылса, эми ошол хадис, ошол аят кандай маанини берет? Муну дирая илими деп коет. Бул хадистин мааниси эмне? Мындан кандай өкүм чыгат? Не болот? Муну кимдер айтат? Имам Абу Ханифа жана андан башка алымдар. Башка мазхабтын алымдары дагы. Жана анын ичинде биздин Имам Абу Ханифа мазхабыбыздын ичинде Имам Абу Ханифанын шагирттери Имам Тирмизи, Имам Абу Юсуф, Имам Мухаммад, андан бери келгендеги алымдар келет. Биз ошол хадистин маанисин үйрөнүүдө дираяда ушул алымдарга таянабыз. Кандай дедиңиз? Түшүнүктүү болду? Эми биздин кичинекей балдарыбызды кыйнай турган бир суроо бар го. Атаң жакшыбы же энең жакшыбы дегенчи? Экөө тең жакшы да, жаман кыйнайт да, мисалы. Анан көп балдар кыйналат дагы, жооп бере албай кыйнала берет да. Ушуну шариат илимине алып эле Имам Бухари күчтүү же Имам Абу Ханифа күчтүү? Экөө эки багытта кетип атса, кантип күчтүү болот? Түшүнөсүздарбы? Имам Бухаринин эмгеги болбосо, Имам Абу Ханифанын эмгеги болбойт. Имам Абу Ханифанын эмгеги болсо, Имам Бухари экөө эки башка багытта. Бирөө хадистин чында пайгамбардын айтылган же айтылбаганын тактаган алым болсо, экинчиси ошонун маанисин да. Бирөө ушул зынжыр менен кетет. Пайгамбарыбызга чейин алып барган жагын адресин түшүндүрүп атса, экинчиси анын ичиндеги маанисин берип атат. Бул деген сөз мындай деген: дары жасаган медиктер күчтүү же дарыны оорулууга берген медиктер күчтүү дегендей эле болуп атат да. Экөө тең эле бир талашы жок, экөө бири-бирин уруштура албайбыз да, туурабы? Бирөөсү жок, экинчиси эчтеке кыла албайт. Мисалы, былтыр ажылыкка барган врачтарыбыз бир аз кыйналышты. 11би, 12би Кыргызстандан менин деген врачтар барган. Жанында сүрөткө түшүп отурган деңгээлдечи. Күчтүү врачтар болгону ошо ажылыкка баргысы келип олар дагы барды да, конкурстан өтүпчү. Ал Бишкекке келсең, онун кабылдамасына жатылуу өтө кыйын болчу. Бирок ажылыкта барат. Бирок дарылар барбай калды. Переводунан бир аз каты болду дагы, бир жума таможняда кармалды.
Ажыларыбыз барып алган, ооруп атат. Ооругандарды алып барсаң, көрүп атат. Мындай экен сиздики, мындай диагноздор полный коюп атат, эчтеке кыла албай атат. Ошол врачтар өзү айтат. Биз дарысыз эчтеке кыла албайбыз. Эми бирөө оорусага дары бериш керек да, туура. Эми бу жердин дарыларын биз түшүнбөйбүз. Англисче, арабча жазылып турат. Анан муну берип алгандан кийин бир жолу кыйнабайлы. Ошого убактылуу эптештирип турайлы. Түшүнүп атасыздарбы? Аны неге айтып атам? Эгерде бир алым болбосо, экинчи алымдын эмгеги кыйын болуп калат. Биздин мазхаб, Абу Ханифа мазхабы, ушул Ханафи алымдар болбосо, хадис турат, иштете албайбыз. Эгер хадис жок болсо, алымдар аны кантип иштетет? Ушул хадис сахих, сахих эмес болсо кантип далил кылат аныча? Ошон үчүн эки алымдын абалы башкача. Чындыгында ба бир жума убагында врачтар өздөрү айтты. Эми эл барган, көпчүлүк эл жүрөт да ажылыкта. Ошол мамлекеттин больницасына алып барсаң, кезек ошончо. Бүт мамлекеттен барган бир адамдын бир аз оорусу үчүн 4 саат кезек күтөсүң. 4 саат кезекке киресиң, мындай оору экен деп дары жазып берет, болду, чыгып келесиң. Ал эми кийин дарылар жетип келди, алхамдулилла, эмне болду? Каалаган балда барасың, 4 сааттын ордуна канча убакыт? 5 мүнөт убакыт кетти да. Мына десек, так, мында, же буга сразу укол салыш керек, мында алыш керек, болду, сакайды, алхамдулилла. Ошондуктан хадис алымдары жана ошол хадисти түшүндүргөн дирая, маанисин түшүндүрүп берген алымдар экөө бири-бирине муктаж болгон деңгээлде диндин бир эки тарабын көтөрө турган алымдар. Ошон үчүн бири-бирине чабыштырган туура эмес. Ошол азырдагы кээде шашып кетеби же түшүндүрбөй калабы? Имам Бухари менен Абу Ханифаны экөөнү салыштырганга аракет кылат. Экөө эки багытта алып кеткен алым. Чындыгында хадисти эгерде сонун алтын доордо жашап атабыз, кайсыл хадис сахих, кайсы хадис сахих эмес экендигин көпчүлүгүн далилдеп койгон доордо жашап атабыз. Ошон менен бирге ошол хадистин маанисин түшүндүрүп койгон доордо жашап атабыз. Болгону даяр нерсе турат. Ошону даяр нерсени жей албай турган доордо жашап атабыз. Имам Абу Ханифанын кээ бирки хадистер жетпей калганы мухаддис алымдар аз болгондугунан. Же хадис жетсе дагы ал хадисти албагандыгын себеби ошол хадис сахих эмес деп жеткендиги себептүү ал хадиске таянбастан кыяска кайтканда. Бирок кийинки доорлордо хадистер сахих болуп калгандан кийин бул жерде Абу Ханифанын кылган эмгегин туура эмес деген эмес. Ол доорго караңыздар да. Мына ошондуктан жаттап койсоңуздар болот. Биз пайгамбарыбыздын хадисин үйрөнүүдө дирая жана ривая деп экиге бөлүнөт. Кыргызча которгонубузда ривая дегени хадистин адреси деген илим бар. Каяктан келген? Дирая дегени хадистин мааниси деген илим. Хадистин мааниси, хадистин адреси. Түшүнүп ушул эки жака кеткен чоң алымдар бар, эки багыт. Анткени бир адамдын өмүрү эки жактан камтый албайт. Өзүнчө бир оор илимдер. Эки жактан толук болгондо биз коркпостон, алхамдулилла, биз не кылдык? Динде бир хадисти коркпой ала алабыз. Ошондуктан Аллах Таала Кур'анда айткан, азыркы айткан аят: эгер билбеген болсоңор, билгендерден сурап билгиле деген. Биз сурап билгенде кимдерден сурап билтебиз? Хадистин адресин түшүндүргөн хадис алымдарына таянып туруп, ошо хадистин маанисин түшүндүргөн алымдардын маанисине түшүнүп туруп, андан кийин биз коркпой чыгабыз. Кээде баян кылганда азмол видеого чыгып YouTube'га да жүктөлүп атат да. Эме деп жазып атпайбы анчаларчы? Сен көрүп келгендей сүйлөп атасыңбы депчи. Бейиш тозок жөнүндө чында биз көрүп келгендей сүйлөйбүз, туурабы? Бирок ушул алымдар, "Нол сен көрүп келгендей сүйлөй бер, бул точно пайгамбардын айтылган" деген гарантиясы болбогондо, анан бул хадистин мааниси ушундай деген биздеги алымдарыбыз болбогондо дира биз ону эчтеке дей албайт элек да. Биз кантип отуруп алып эле ойлонуп айта албайбыз да. Сөзсүз алымдардын берген түшүндүрмөсүнө таянабыз дагы, анан кийин не кылабыз? Оозду толтуруп ушундай болот деп айтабыз. Алхамдулилла, Аллах разы болсун ушул алымдардын. Өмүрүн ушул жака өткөргөн, эми ошончо эмгекти өткөрүп койгондон кийин биз ошол алымдардын эмгегин сыйлаш биздин милдет, карманышыбыз керек да. Биз мазхаб карманыш керек деген нерседе жана айткандай эле фанат болуш керек деген мааниде эмес. Мазхаб карманыш керек дегенде, бул алымдар өтө авторитет деш эмес.
болгон ошолордун эмгектеринен окуп үйрөнүп амал кылыш керек болду. Ушул мазхаб карманы болуп эсептелинет. Анан эмени имам Абу Ханифа мазхабыбыз бир кишиге чектелген эмес. Ал Абу Ханифанын шагирттери менен бирге чоң көп миңдеген алымдардан турган Ислам академиясы, Ханафи академиясы деп түшүнсөк болот. Ушул Азия чөлкөмүндө көп таркаган, даваты жеткен, илими жеткен, пайгамбарыбыздын мурасын жетиштүү деңгээлге таркаткан, кызматын өтөп кеткен адамдар болгон. Ошондуктан алардын эмгектерин окуп бүтүрүп түгөт албай калабыз. Азыр ылдыйда айтабыз, кандай деңгээлде түгөт албай калганыбыз. Кээ бирки китептер, ошол доордо Абу Ханифанын чечилген маселелери жазылган китептер азырга чейин музейде турган китептер бар. Али аны тиш чыга элек. Мактутат бойдон турат. Аны жазып, компьютерга түшүрүп, тагыра айтканда биз окуй ала турган деңгээлде кылып көчүрүп жаза турган деңгээлге жете албаган китептер толтура. Ал үчүн бир аз эмгек керек. Анан биздин Абу Ханифа мазхабыбыз деген темада сүйлөгөндө эле шек келиши мүмкүн. Кийинки доордо чыкты да булар. Табииндерден кийинки чыккан доордогу алымдар деген ой болбосун. Бул Ханафи мектеби, Ханафи академиясы сахаба Умар ибн ал-Хаттаб радиаллаху анху. Бул эң адилеттүү сахаба болгон, мусулмандардын падышасы болгон Умар ибн Хаттабтын доорунда түзүлгөн академия. Умар ибн Хаттаб чоң ислам окуу жайларын түзгөн. Пайгамбардын доорундагы 20 чакты муштахид алымдарды ошол жерде азырга чейин окуу жүрөт. Мадрасатул Асар вал Хадис деп Мадинада чоң окуу жайды ачкан. Ал жерде Абдулла ибн Аббас жана башка сахабалар. Жаңы мусулман өнүгүп турган өлкө деп Куфа шаарындагы Рой деген городдо Али радиаллаху анху менен Абдулла ибн Мас'удту ушул мадрасату Рой деп ал жерде чоң академияны ачкан. Бул кимдин приказы менен? Умар ибн ал-Хаттаб радиаллаху анху. Тагыраак айтканда Али радиаллаху анхуну башчы кылып жиберген, Абдулла ибн Мас'удту билим министри кылып жиберген. Ошолордун баштагандан кийин ошол жерде илим чоңоюп туруп, азырга чейин биз ошонун мөмөсүн жеп келатабыз. Ал Абдулла ибн Мас'удтун тагыраак айтканда алым сахабалар болгон командасынан кийин келген Хаммад ибн Аби Сулайман бар. Бул сахаба. Анын эле шагирти ким? Имам Абу Ханифа Нуъман ибн Сабит. Аллах рахмат кылсын. Жана анын шагирттери одан бери келгенде ошол имам Мухаммад, имам Абу Юсуф, имам Кархи алардын эмгектери өткөн. Тагыраак айтканда эмгек бериден бери келет. Эгерде Умар ибн Хаттаб ошол чоң окуу жайларды ачып, ага чоң эмгекти кылбаганда азыркыдай болуп илим өнүкпөйт эле. Ошол Аллах разы болсун, Али радиаллаху анху менен Абдулла ибн Мас'удтун баштап кеткен эмгегинин аркасынан биз Ханафи мазхабыбызды окуп, динди түшүнгөнгө мүмкүнчүлүк болуп келатат. Аллах разы болсун.